Балдар 9 класс алгебра сабагы темабыз квадраттык үчүнчүнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Аралыктан окутууну улантабыз. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта квадраттык үчүнчүнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун формуласын жазганды үйрөнөсүңөр. Мүмкүн болгон учурда квадраттык үчүнчүнү көбөйтүүчүлөргө ажырата аласыңар. Квадраттык үчүнчүнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун формуласын колдонуп, бөлчөктөрдү кыскартууну, теңдештикти далилдөөнү үйрөнөсүңөр. Бизге ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемеси кандай тамырга ээ болсо, ax квадрат плюс bx плюс c квадраттык мүчөсү дагы ошонтой тамырларга ээ боло тургандыгы белгилүү. Ал үчүн биз квадраттык теңдеменин тамырларын таап, эгерде биринчи айырмалагыч дискриминант эсептеп алабыз. Дискриминант оң болсо, тамырдын квадраттык теңдеменин эки тамыры болот. Дискриминант 0 барабар болсо, квадраттык теңдеменин эки барабар тамыры болот. Ал эми дискриминант 0дөн кичине болсо, теңдеменин тамыры жок болот. Эгерде ax квадрат bx плюс c квадраттык мүчөсүнүн тамырлары x1 жана x2 болсо, анда ax квадрат плюс bx плюс c барабар a кашанын сыртына чыгып кетет, x минус x1, x минус x2 деп эки көбөйтүүчүгө ажырайт экен. Мисалды карап көрөлү. 2x квадрат минус 5x минус 7 дейт. Муну чыгаруу үчүн биз 0га барабарлайбыз. Теңдеменисин чыгарып туруп, анын тамырларын табабыз. Биринчи айырмалагыч дискриминантын эсептеп алалы. 5 минус 5тин квадраты минус 4 көбөйтүлгөн 2 минус 7 минус 5тин квадраты 25 плюс 56 болот 81. Демек дискриминант 0дөн чоң эки тамыры бар экен. Ал тамырларды бизге белгилүү болгон формулалар менен эсептеп алабыз. Биринчи тамыры минус 1ге барабар экен. Экинчи тамыры 3,2ден 1ге барабар экен. Демек, кандай көбөйтүүчүлөргө ажырайт? Биз карап өткөн формуланы колдоно турган болсок, карап көргүлөчү балдар, кайсынысы туура болот деп ойлойсуңар? Биринчисиби же экинчисиби? Эгерде формуланын ордуна койсок, минус 1 деп коюп атабыз x1дин ордуна. Демек, плюс 1 болобу же минус 1 болобу? Карайлы. Белгилерине дайыма көңүл буруш керек да. Жобу, демек, биринчиси болот экен. Анткени формулада минус бар, минус 1ди койсок, бияк плюска айланып кетет. Бул жерде болсо x плюс 3,2ден 1, а бул жака келгенде x минус 3,2ден 1 болуп, биринчиси туура экен. Демек, жообу төмөндөгүдөй болот экен. Үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратсак. Экинчи мисалды карап көрөлү. X квадрат минус 8x минус 9 дегенди көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла дейт. Ал үчүн биз формула эки мүчөнүн айырмасынын квадратын алайык, жазып алабыз. 8ди 2 көбөйтүп 4x деп жазып алабыз дагы. Анан геометриялык баанысын карап көргүлө. Бул квадраттын аянты, бул тиктурчтуктардын жактары. Ал эми бул жерде болсо дагы бир квадрат бар. Эгерде мунун жагы x болуп атса, анда бул жак дагы x болот. Демек, мунун жагы 4 болуп атса, анда бул квадраттын аянты дагы канча болуп калат? 4-4кө бөлсөк 16 болуп калат экен. Ошон үчүн бул жака биз 16-ны кошуп, анан кемитип койсок болот экен. 16-ны кошуп, кемитип койдук. Минус 9-ун өзү жазабызда, бул жерден эки мүчөнүн квадратын бөлүп алабыз. Бөлүп алдык. X квадрат минус 8x плюс 16 деп бөлүп алып туруп, анан муну төмөндөгүдөй кылып жазып алсак болот.
x minus 4'ün kvadratı деп alsak, бұл жер minus 25 болот. Бұл болсо 2 кашаага ажырайт. X minus 4 minus 5, x minus 4 plus 5 болуп. Анан жыйнап коебуз. X minus 9, minus 4 minus 5'ti кошсок, бул жерден болсо plus 1 калат. Демек, квадраттык үч мүчөсүн төмөнкүдөй көбөйтүүчүлөргө ажыратат экенбиз. X minus 9, x plus 1. Эгерде квадраттык үч мүчөнүн тамырлары x1 жана x2 болсо, анда квадраттык үч мүчө x minus x1, x minus x2 деген көбөйтүүчүлөргө ажырайт экен. Бул жерде a коэффициенти 1ге барабар болуп атат. Бул биз билебиз 8 класста келтирилген квадраттык теңдеме. Эгерде a коэффициент 1ге барабар болсо, аны биз келтирилген квадраттык теңдеме деп айтабыз. Үчүнчү мисал, квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла дейт. Дагы эле биз эмне кылабыз? Нөлгө барабарлап квадраттык теңдемени чыгарабыз. Дискриминантын таап алалы. Минус 7ге барабар экен. Демек, квадраттык теңдеменин тамыры жок. Эгер квадраттык үч мүчөнүн дискриминанты 0дөн кичине болсо дейт, анда аны биринчи даражадагы көп мүчө болуп эсептелүүчү көбөйтүүчүлөргө ажыратууга болбойт. Демек, жообу кайсы экен? Биринчиси болот экен, көбөйтүүчүлөргө ажырабайт дейт. Квадраттык үч мүчөсү көбөйтүүчүлөргө ажырабайт деп жазып коюш керек. Табигый шартта айрым материалдардын ажыроо мөөнөтү. Карап көрөлү. Металлдан жасалган буюмдар 100 жылдан ашык турат экен, дагы 100 жылдан кийин алар ажырайт экен. Ал эми тамак аштар, жемиш жашылча, анан кийин биз жазып аткан окуу китептери жарым жылда 6 айда эле ажырап түк чирилдүү болуп калат экен да. Биз ошону салыштырып атабыз да, көбөйтүүчүлөргө, көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу менен табигый шарттагы материалдардын ажыроо мөөнөтүн, булардын теңдемелерин дагы түзүп чыгарса болот. Квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла дейт. 0,125 y квадрат минус 2y плюс 4. Аны чыгаруу үчүн 0га барабарлап теңдеме түзүп алабыз. Теңдеменин дискриминантын эсептеп чыгалы. 0га барабар экен. Биз башында айтканбыз, дискриминант 0га барабар болсо, теңдеме 2 барабар тамырга ээ болот деп. Анда эмесе ошонун бирөөнү эле чыгарып коебуз. 2 барабар болсо, анда бир эле тамырын таап коебуз. 4га барабар экен. Демек, формуланы колдонсок, анда биздин берилген квадраттык үч мүчөбүз 0,25 бул a коэффициенти кашанын сыртына чыгып кетет, дагы y минус 4'ün квадраты болуп калат экен. Үйгө тапшырма. Видео сабактарды көрүп, эрежелерди жана мисалдарды дептериңерге жазып аласыңар. Окуу битегеңердин 32-нчи көнүгүүсүнүн BVG-сын квадраттык үч мүчөнүн 2 мүчөнүн квадратын бөлүп алгыла дейт. Квадраттык үч мүчөдөн биринчи мисалда иштебедик беле, ошондой кылып иштейсиңер. 35-нчи көнүгүүдө болсо квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла дейт. Муну болсо силер теңдеме кылып жазып алып, тамырларын таап, формуланын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратасыңар. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.